Что не показывает Жантандер? В качестве мен күбөмүн бе, свидетельмин бе? Эмне? 17:00 часов. 21 числа. А им письмо пришло 15 декабря. Они вообще обалдели, да, со своими подделками? Түшүнбөдүм, эч кандай элем. Беш деп жүрөт го сот жакта. Не у вас не умеете, по месту и акырын чейин бардык жоксуз, акырын жылмаса керек. Позвоните ему, вот у него есть Facebook страница, да, его номер есть везде, на Facebook, Instagram, да? Мени таш. Урматтуу достор, урматтуу кыргызстандык жердештерим. Не трогайте его, он не избегает никуда. Мен бүгүн умрага учуп жатканмын, 14 күнгө кичи хажга баратканмын. Тилекке каршы аэропортко келгенимде чек ара кызматы сиз уча албайсыз, мамлекеттен чыкканга чектөө коюлду деди. Мен сурасам, улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Калмаматовду кармагыла жана бизге кабар бергиле деген маалымдама калтырган экен. Азыр мага улуттук коопсуздук кызматынын эки кызматкери келди. Учурда мени улуттук коопсуздук кызматына алып кеткен атышат. Эмне иш боюнча бизге маалымдама толук берген жок. Эмне иш боюнча, бирок бизди күбө боюнча күбө катары чакырып жатат экен. Эмне иш боюнча экенин биз билбейбиз. Ошондуктан азыр мына маалымат булактарында да чыгып кетиптир. Калмаматов кармалды аэропорттон депчи. Эч мындай тынчсызданууга себеп жок деп ойлойм менимче. Мен өзүм билем, ага экениме ишенем. Бардык мени колдоп аткан тарапташтарга, мекендештериме дагы бир аздан кийин силерге маалымат беребиз. Вторую бумажку прочитайте. Бул эмне бумажка эле бул? Что сняли здесь? Болду. Что это Да, в такое? качестве свидетеля, в качестве свидетеля приглашается Куда? в приемную По какому ГКНБ. вопросу? В приемную? Да, в приемную Приемную ГКНБ. кому? На Джибек Джалу находится приемная ГКНБ, там будет следователь, он полностью ознакомит с делом, и я думаю, вопросы все снимут сразу. Эми мекендештер, мына азыр болуп аткан иш-чаранын бардыгы 100% мыйзамсыз. Адамдын конституциялык укуктарын, эркиндиктерин ченөө бул. Вы сами мен айтып атам да. Мы мирно уезжали. Бардык мыйзамдар бузулуп атат да. Мына азыр декабрдын 1-нен баштап жаңы УПК күчүнө кирди. Бул жактан эми аны эске ала турган болсок, таптакыр баары мыйзамсыз да. Бирок мына биз барып азыр тергөөчүнө барып жолугабыз. Тергөөчүгө жолугабыз, вопрос нам. Везут на этой машине Honda CR-V, госномер B7886AG. Кстати говоря, эта машина за нами следила последние несколько дней. Говорят, что найти не могли.